Азыркы тапта мен $50.000 минип турам. $50.000 минип турган өзгөчө башкача экен. Бул аты Гладиатор. Бунун учурдагы баасы $50.000 турат. Жана боюнун бийиктиги 180 сантиметрден ашат. Азыр бир 25 жылкыбыз бар. Бир 10 чакты айгыр бар, аттар улакка чабыла турган. Булар эми жаш жаңы үйрөтүп атабыз. Тайлар бар, бээлер бар. Породасы булардын Польшадан алып келгенбиз, бардым эле. Буларды сласка дешет, өздөрү. Шлонский деп коет орустар. Ошол порода. Анан першерон бар, бир першерон алып келгенбиз. Мисалы үчүн тайлар $5.000–6.000 башталат. 1,5 жаш тайлар. Анан чоң аттар, айгырлар $50.000 чейин барат. Могуну өткөндө $30.000 бирөөлөр сураганынан берген жокпуз. Буларды багуудан, муну кароодон ырахат аласың да. Мисалы кээ бир жумуштардын кыйынчылыктары болот. Булардан наоборот буларга жем берсең, чөп берсең, минсең, көрүп деле биз кыргыздар жылкыга жакын эмеспизби? Ошондон өтө деле кыйынчылык туудурбайт десек болот. Улакка чабылган убакта, азыркы убактада мисалы үчүн улакка чабылып атат. Жемди багып аткан убактан азыраак берилет. Мисалы үчүн булар 8 килограммдан жем жейт азыр. Анан күнүнө кечинде бир эле мал беребиз. Анан бир эле мал сугарабыз кышында. Анан жаздан уже жайында 2 мал сугарып, жемди дагы 2 мал берип баштайбыз. Бишкекте ат кармап бакканыбызга 10 жылдан ашты. Бээлерди алып келип, ушул жерден Кыргызстандан өстүрүп чоңойтолу деген, Кыргызстанда ушул аттар жакшы чоң аттар жайса деген максатта ошондой кылып атабыз азыр. Эми бул буюрса дагы бир 5-10 бээ алып келип, ушул жерден эле чыгарып жакшы аттарды ушул жерден эле сатып, ошондой кылайын деген ойлорубуз бар. Анан дагы келечекте көбөйтүп 50дөй кылып дагы бээлерден алып келейин деп атабыз. Ушул жерден үйүргө коюп, ушул жерден Кыргызстандан чыгарып чоңойтойлу деген оюбуз бар. Анан моундай ушундай жакшы аттарды ушул жерден үйүргө коюп, ошон үчүн буларды сатпай, ушулардан жакшы кулундар туулат деген ойдо, жакшы аттан жакшы кулун туулат да. Ошон үчүн кармап атабыз.